Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар. Бүгүн биз сиздер менен PISA компетенцияларын калыптандыруу аркылуу окуучулардын илимий сабаттуулугун жогорулатуу деген теманын алкагында сөз кылабыз. Тагыраагы ушул теманын негизинде ичиндеги 5 илимий окутуунун моделине кененирээк токтололу. Мен алгач сөзүмдү төмөндөгүдөй бир цитата менен баштагым келип жатат. Мугалимдин эң негизги куралы бул суроо. Башкача айтканда, мугалимдин колунда суроодон артык эч нерсе жок. Ар бир мугалим суроо берүүнүн чебери болгон болсо, анда ал мыкты мугалим болуп эсептелинет. Биз сиздер менен 5 илимий окутуунун моделине кененирээк кайрылабыз деп айттык. Бул моделдин негизги максаты эмнеде? Окуучуларды илимий изилдөөдө жана окутууда тиешелүү болгон илимий процесстин көндүмдөрүн колдонууга үйрөтүү болуп эсептелинет. Баарыбызга белгилүү болгондой, 21-кылымдын инсандары катуу көндүмдөр менен катар эле, hard skills менен катар эле, ийкемдүү көндүмдөргө да ээ болушу керек. Ийкемдүү көндүмдөргө, мисалы, сынчыл ой жүгүртүү, креативдүү ой жүгүртүү, же болбосо лидердик сапат деген сыяктуу көндүмдөр кирет. Так эле ушулар менен катар эле илимий изилдөөдө, окутууда илимий процесстердин көндүмдөрүн калыптандыруу өтө маанилүү. Аларга кайсылар кирет? Буга байкоо, салыштыруу, классификациялоо, приборлорду жана жабдууларды колдонуу, баарлашуу, логикалык жыйынтыктар, гипотезаны түзүү, болжолдоо, талдоо, мүмкүнчүлүктөрдү генерациялоо жана баалоо. Мындай көндүмдөргө кантип жетишсе болот? Албетте, изилдөө сабактары аркылуу. Изилдөө сабактарына эмне кириши мүмкүн? Бул практикалык жана лабораториялык сабактар. Окуучулар өз алдынча же топ менен изилдөөлөрдү жүргүзүү менен жогоруда биз санап өткөн көндүмдөргө ээ болот. Мен сөзүмдүн башында мугалимдин эң негизги куралы суроо деп айттым. Себеби суроо бул сабактын өзөгүн түзөт. Суроо менен окуучуларды шыктандырып, жандандырып, анын илимге болгон кызыгуусун арттырсак да болот, же тескерисинче суроо менен аны басып, чөктүрүп, анын ой жүгүртүүсүн чектеп дагы койсок болот экен. Илимде суроо талапка негизделген окутуулар бар. Мынакей ошол жерде бир канча ыкмалар, стратегиялар, моделдер колдонулат. Суроо талапка негизделген сабактарда колдонуучу эң ыңгайлуу жана мугалимдер үчүн анчалык түйшүктүү жаратпаган, окуучулардын кызыгуусун арттырган моделдин бири бул 5 илимий окутуунун модели болуп саналат. Анда биз ушул 5 илимий окутуунун моделине кенен кайрылып көрөлү. Деги эле бул модель башка суроо талапка негизделген окутуудагы модельдерден, стратегиялардан, ыкмалардан эмнеси менен артыкчылык кылат? Мындай ыкма окуу процессин системалаштырууга жана окуучулардын активдүү катышуусун камсыз кылууга жардам берет. Себеби сабак этаптарга бөлүнүп, кыска убакытта окуучунун көңүлүн илимге буруп, жаңы теманы түшүнүп, сабакка активдүү катышып, сабакты чын дилден кабыл алышына мүмкүнчүлүк түзөт. Баарыбызга маалым болгондой, маселен, телефондон биз рекламаларды карап жатсак, рекламада адамдын фокусу 3 же 5 секунд аралыгында биздин көңүлүбүздү бурдуруш керек. Эгерде 3 же 5 секунд аралыгында биздин көңүлүбүздү бура албаса, биз телефонду барактап жиберебиз. Дал ошол сыңары мугалим окуучуларды кызыктырып, ар бир этапка ылайыктуу суроо түзүп, сабакты майда этаптарга бөлүп өтөт. Же болбосо микро окутуу убакытты үнөмдөп, окуучуларга ыңгайлуу темпте билим алууга шарт түзөт экен. Бул 5 илимий окутуунун модели 5 этаптан турат дагы. Англис тилинен ийден башталган 5 сөздөн тургандыктан 5 и деп кыскартылган. Биринчи этабы шыктандыруу, engage. Экинчи этап изилдөө, explore. Үчүнчү этап түшүндүрүү этабы, explain. Төртүнчү этап кеңейтүү этабы, elaborate.
Бешинчи этап баалоо этабы, evaluate. Демек, биз азыр сиздер менен ушул 5E илимий окутуунун моделин ден соолуктун душмандары деген теманы пайдаланып, ар бир этапка токтолуп, мисал келтирип түшүнгөнгө аракет жасайлы. А дегенде биз биринчи этапка кайрылалы. Биринчи этап шыктандыруу деп аталат. Сөз өтө мыкты тандалган. Себеби окуучулардын темага болгон кызыгуусун арттыруу, шыктандыруучу этап. Эгер сиз мугалим темага же сабакка окуучуну алгач эле кызыктыра албаса, анда аларга илимди үйрөтө албайсыз. Эмне себептен? Мисалы жөнөкөй мисал келтирип көрөйүн. Балыкчы кайырмакка балыкты илгенден кийин балык эч жака кете албайт. Так ошол сыңары сабактын шыктандыруу этабында мугалим окуучуларды кызыктыра алышы керек, аны шыктандырышы керек. Шыктандыруунун эң негизгиси же болбосо балага илимди үйрөтүшү үчүн анын сезим дүйнөсүнө кириши керек. Сезим дүйнөсүнө кантип киребиз? Баланын башынан өткөн окуяларын, ал билген нерселерди же баланын буга чейинки билимине таянып, мисалы тексттерди окуп берүү, окуяларды айтып берүү, видеону көрсөтүү, же болбосо анимацияларды берүү, же графиктерди, сүрөттөрдү берүү менен ага карата баланын ой жүгүртүүсүнө түрткү бере турган суроолорду, тапшырмаларды берүү менен баштасак болот. Бул этап окуучулардын көңүлүн буруу жана темага кызыгуусун ойготуу үчүн өтө маанилүү. Бул үчүн кызыктуу фактылар, талкууну жаратуучу суроолор же мультимедиалык материалдар колдонулат. Мунун максаты окуучулардын буга чейинки билимдери менен жаңы теманын байланышын түзүү, кызыгуусун арттыруу. Эгерде окуучулар сабактын башында кызыкпаса, анда жаңы маалыматты узак мөөнөттө эсине сактоосу кыйындай. Ошондуктан бул этап окуучуларды ойготуп, активдүү катышууга түрткү берет экен. Бул жерде башкы маселе суроо болуп жатат, же берилип жаткан тапшырма. Мен жогоруда айтып өттүм, мугалим суроо берүүнүн чебери болушу керек. Бирок кандай суроо бериш керек жана ал суроону кантип табышы керек? Биз сабакты пландап жаткан маалда сабактын максаттарын коебуз. Албетте сабактын максаттары конкреттүү максаты. Бул бала ошол сабакта же темада конкреттүү эмнени үйрөнөт, кандай терминди, түшүнүктөрдү үйрөнүп, кандай илимдерге ээ болот деген максат. Ал эми конструктивдүү максаты бул жөнөкөй тил менен айтканда бала кандай көндүмдөргө ээ болот. Жогоруда биз атап өткөн көндүмдөрдүн ичинен кайсыларына ушул сабакта ээ болот дегенде пландап алабыз. Андан соң, маселен, ушул шыктандыруу этабында конкреттүү жана конструктивдүү максатка ылайык суроо беребиз. Берилип жаткан суроо окуучунун мурунку билимине таянуу менен жаңы теманы ачып бере ала тургудай суроо болушу керек. Маселен, суу деген теманы өтө турган болсок, мисалы, суунун формуласын коюп, жана башка бир канча формула коюп туруп, ушулардын кайсынысы суунун формуласы болушу мүмкүн деген сыяктуу суроо берсек, балдар билбей эле карап тура бериши мүмкүн, Себеби берилип жаткан суроо ал баланын дүйнө таанымы кененби, тарбы, жакшы окуган балабы, жаман окуган балабы, анын бардыгын кучагына алып, баланы ой жүгүртө ала тургудай суроо болушу керек. Мисалы, адамдын денеси 70% суудан турат. Бирок эмне үчүн биз катуу дене түзүлүштүү эле болуп көрүнүп турабыз? Мисалы, суудай суюк болуп калбайбыз деген суроо ар бир баланы ойлондурат дагы, ар бир бала ага карата жооп бере алат. Же болбосо, мисалы физикадан, эгерде жердин тартылуу күчү жок болуп кетсе, эмне болот эле деген сыяктуу суроо дагы окуучуну шыктандыра турган суроо. Суроолор балдарга кандайдыр бир интрига жаратышы мүмкүн, же ажырым ойлорду жаратышы мүмкүн, талкууга алып келиши мүмкүн. А дегенде суроо берилет, суроо берилгенден кийин тапшырманын, мисалы текст боло турган болсо, текст же видео же график берилет дагы, андан кийин баланын өз алдынча ойлонушуна мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Жок дегенде 1 минутта убакыт берип, бала ошол берилген тапшырманы өзү ойлонуп, жазгыдай мүмкүнчүлүк беришибиз
беришибиз керек. Андан кийин кошунасы менен иштеп, анан топ ичинде талкууланат. Biz буга чейин айттык, ден соолуктун душмандары деген тема менен бул 5 илимий окутуунун моделин ачып берели дедик. Мисалы, ушул теманы өткөндө алгач биз экранга ушундай сүрөттү чыгарып туруп, бул эки өпкөдөн кандай окшоштуктарды жана айырмачылыктарды байкадыңар деген суроо беришибиз мүмкүн. Мында ар бир бала эки өпкөнү салыштырат. А дегенде түсүн айтышы мүмкүн, анын көлөмүн айтышы мүмкүн. Мисалы, оң тараптагы жана сол тараптагы өпкө бири-бири менен түс менен айырмаланып атат. Же болбосо формасы тегерек экен, бул сүйрө экен. Же болбосо сол тараптагы жүрөктүн кичирээк экен, кызыл экен, оң тараптагы жүрөк сары, чоң экен деген сыяктуу нерсени айтат, жок дегенде. Демек, ошондон сиз андан ары суроо жаратышыңыз мүмкүн. Эмне себептен бир өпкөдө жүрөк кичинекей, кызыл, же болбосо кызгылтым түстө болуп турат, экинчи сүрөттө болсо жүрөк чоң болуп кетти деп ойлойсуңар. Деп баланын ой жүгүртүүсүнө биз түрткү беришибиз керек. Мугалим бул жерде багыттоочу, фасилитатордун ролун аткарат. Же болбосо төмөндөгүдөй сурамжылоолорду жүргүзөбүз. Мисалы, тамеки чеккен канча адамды билесиңер? Айланаңардагы адамдарды ичиңерден санап көргүлөчү деген тапшырма берсек, балдар ичинен мисалы атасы, же болбосо кошунасы, же апасы, же бир туугандарын, же классташтарын санайт. Андан соң ошол адамдардын тамеки чегишине эмне себеп болушу мүмкүн деп ойлойсуңар деген суроо беребиз дагы. Баланын оюн тизмектегенге мүмкүнчүлүк беребиз. Балдар оюн тизмектегенден кийин, демек жекече иштегенден кийин экиден иштеп, андан кийин тобу менен иштешет дагы, анан талкуулайбыз. Андан кийин ушул тамеки чеги боюнча кандай суроолорду бергиңер келет деген суроону берип дагы талкуу жүргүзсөк болот, албетте убактыбыз болсо. Бул жерден ден соолуктун душмандары үчүн биз эмне себептен тамекини алып жатабыз деген суроо да берсек болот. Себеби өспүрүм куракта дал ушул тамекиге болгон кызыгуу кыз балада да, эркек балада да ойгонушу мүмкүн. Ошол себептен балдардын ошол курагына, жаш курагына туура келген жана аларга кызыгууну жараткан теманы дагы тандап алып, жана сүрөттү дагы ошого ылайык тандап алуу маанилүү. Демек, биринчи этапты жыйынтыктай турган болсок, шыктандыруу этабы окуучулардын көңүлүн тартуу, алгачкы билимдерин актуалдаштыруу жана жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу, илимий процесстин көндүмдөрүн калыптандырууга багытталат. Эми биз сиздер менен экинчи этап изилдөөгө өтөлү. Бул этап эмнеси менен артыкчылык кылат? Окуучулар өз алдынча илимпоздордой изилдеп, теманы терең түшүнүүгө аракет кылышат. Изилдөө үчүн берилген суроо, анын жообун табуу үчүн окуучуну илимий далил изилдөөгө түрткү берет. Мисалы, изилдөө иштери лабораториялык, практикалык иштер жекече, топ түрүндө экиден аткарылышы мүмкүн. Физика, химия, биология сабактарында, география сабактарында, же болбосо ар кандай виртуалдык турлар, симуляциялар аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн. Же болбосо 3D моделдерин колдонуу менен, же болбосо интерактивдүү карталар аркылуу изилдөөлөрдү жүргүзсөк болот. Же болбосо онлайн симуляциялар аркылуу дагы жүргүзүүгө болот. Бул жерде темага байланыштуу реалдуу көйгөйлөрдү талдап, чечүү жолдорун табышат балдар. Бул этапта окуучулар жаңы билимди өз алдынча же тобу менен изилдешет деп айттык. Бул жерде тажрыйба жазуу, проблемаларды чечүү жана изилдөө сыяктуу практикалык иш-аракеттерди аткарышат. Бул алардын активдүү катышуусун камсыз кылып, теманы тереңирээк түшүнүүгө жардам берет. Окуучулардын бардык сезүү органдарына таасир эте тургудай тапшырмалар берилиши керек. Башкача айтканда, окуучу изилдеп жатканда аны жөн эле көрбөстөн же укпастан бардык сезүү органдарын жардамы менен таанып, билип, окуп, байкап, анализдеп, салыштырып, жыйынтык чыгарып, ойлонууга мүмкүнчүлүк алышы керек. Эгерде бала ушул нерселердин бардыгын сезе алса, изилдеп жаткан объект аларга ошончо даана ачыкталат. Мисалы, биздин темабызда төмөндөгүдөй суроо берип,
топторго балдарды бөлүп, тамекинин адамдын организмине, үй бүлөсүнө, коомго, жаратылышка тийгизген таасири кандай деп, мисалы биринчи топко организмге тийгизген таасири боюнча, экинчи топко үй бүлөгө тийгизген таасири боюнча жана башка ушул сыяктуу тексттерди таркатып, тексттерди балдар окуп чыгып, андан кийин ошону ушул суроону жообу иретинде концептуалдык карта түзүшсө болот, жана аны жактап беришет. Окуучу изилдөө үчүн ага маалымат булактарын сөзсүз түрдө сунушташ керек. Мисалы, бул жерден суроо берип туруп эле көпчүлүк мугалимдер интернеттен карагыла, ушунун жообун тапкыла деп койгон жарабайт. Себеби интернет булагы бул чоң айдың, жана бала башка нерсеге алаксып кетпеши үчүн биз шилтемелерди, же конкреттүү текстти, же конкреттүү видеону, же конкреттүү визуалдык, виртуалдык лабораториялардагы болуп өткөн тажрыйбаларды балага сунушташыбыз керек. Жана тапшырманы алдын ала так беришибиз өтө маанилүү. Мисалы, бул жерде ушул тамеки чегүү жөнүндө негизги түшүнүктөр менен таанышып, ушул тамеки чегүүнүн организмге тийгизген зыяндуу таасири жана андагы химиялык зыяндуу заттарды камтыган текст берип, анан изилдөө жүргүздүрсөк болот, же болбосо тажрыйба жасасак болот. Мисалы, төмөндөгү тажрыйба бул чылым чегүүчү бөтөлкө деп аталат. Бул чылым чегүүчү бөтөлкө деп аталган тажрыйбаны жүргүзүү үчүн керектүү нерселердин бардыгын мугалим алдын ала дайындап коюшу керек дагы, балага инструкция же болбосо ишти кандай аткаруунун тартибин жазылган китепчени же баракчаны берет дагы, бала ошол инструкцияга ылайык иш алып барат. Бул жерде же болбосо эгерде ошол жүргүзүлө турган тажрыйба кооптуу боло турган болсо, биздин учурда мисалы тамекинин түтүн балага зыян келет десек, анда видеону деле көрсөтсөк болот. Эң башкысы, видео көрсөтөрдөн мурун бала тапшырма менен таанышы керек. Башкача айтканда, видеону жөн эле карап отуруп, анан видео бүткөндөн кийин тапшырма бергенде бала алганда эле байкабай калыптырмын деп калбашы керек. Алдын ала бала эмнеге көңүл буруп, эмненин жообун таап, эмнени изилдей тургандыгын билиш керек дагы, андан кийин видео көрүп же тажрыйба жасайт. Айталы, бул видеодо көрсөтүлүш үчүн адегенде балдарга, барактарга ушундай тапшырмалар же суроолор таркатылат. Балдар тыкаттык менен суроону окуп чыккыла. Жана ар бир суроонун жообун тажрыйбаны жүргүзүп жатканда же видеону көрүп жатканда маани берип, анын жообун далилдүү аргументи менен тапканга аракет кылгыла деген тапшырма берилет. Мисалы, бул жерде жөнөкөй эле ушул чылым чегүүчү бөтөлкөнүн сүрөтүн коюп туруп эле түрдүү илимдерге багытталган же окуучунун түрдүү сабаттуулуктарын текшерүүчү суроолорду берсе болот. Мисалы, биринчи суроодо адатта адамдар тамекини тыным менен сорот. Мисалы, 1 минутада 3-4 жолу. Ошондо адам соруп жаткан учурда тамекини жана адам тек гана күйгөн тамекини колунда кармап тургандагы тамекинин күйүшү жана анын түтүнүнүн курамы айырмаланабы же жокпу деген суроо, бул түздөн түз химияга байланышкан суроо. Башкача айтканда, тамеки быкшып күйүп жаткан учурда жана кычкылтек жетиштүү болгон учурда кандай түтүндү бөлүп чыгарат жана түтүндүн курамында кандай заттар бар экендигин балдар изилдешет. Ал эми кийинки суроо, адамдын өпкөсүнүн тиричилик көлөмү 3,5 литр болгон болсо, биздин учурда бөтөлкө 5 литр. 5 литр суу толук агып бүткөндө 2 тамеки толугу менен тартылат экен тажрыйбада. Анда 1 тамеки тарткан учурда адамдын өпкөсүнүн канча пайызы ышка толот деген суроо баланын математикалык сабаттуулугуна багытталган суроо болуп эсептелинет. Ал эми капкактын алдында коюлган кебес биздин дем алуу органдар системабыздагы кайсы органды имитациялоо үчүн коюлду деп ойлойсуңар деген суроо, мисалы, окуучунун табигый илимий сабаттуулугуна же тагыраагы биология предметинен алган билимине багытталган. Ал эми кийинки суроо. Суу азайган сайын бөтөлкөнүн ичиндеги абанын басымы азайып жатабы же көбөйүп жатабы деген суроо. Же болбосо бөтөлкөнүн ылдый тарабындагы тешикчеден аккан суунун ылдамдыгы менен тамекинин күйүшүнүн ортосундагы эмне байланышты байкадыңар деген суроо, бул түздөн түз физика предметине багытталган суроо. Демек, окуучуга ойлондуруучу суроо берип, ал бул суроонун жообун тажрыйбаны жүргүзүү менен далилдөөгө аракет кылышы зарыл. Демек, изилдөө этабында окуучулар илимпоздордой
академиктердей, профессорлордой суроо коюп, кандайдыр бир гипотеза түзүп алып, ошонун чын бышыгына жетүү үчүн тажрыйба жүргүзүп, аны далилдегенге аракет жасашат. Ал эми түшүндүрүү этабы. Үчүнчү этап кандай болот? Түшүндүрүү этабы окуучулар алган билимдерин түшүнгөнгө аракет жасашат. Окуучулардын маалыматты кабыл алганын бышыктоо үчүн тактоочу суроо беребиз жана аларга өз билимин көрсөтүү үчүн иш аракеттерди сунуштайбыз. Кандай иш аракеттер болушу мүмкүн? Биз аларга суроо тапшырма берип, мисалы визуалдык материалдарды, сүрөт, график, видео, диаграммаларды колдонуп, ошол тажрыйба буга чейинки изилдөө этабында жүргүзгөн тажрыйбасынын негизинде берилген бир кандайдыр бир көйгөйлүү маселени чечүү үчүн ошол жердеги алган билимин туура пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Мугалим окуучуларга суроо берип, аларды теманы өздөрү түшүндүрүүгө шыктандырат. Бул жерде биз түшүнүп калбашыбыз керек экен, мугалим окуучуга түшүндүрөт деп. Жок, окуучу окуучуга түшүндүрөт. Себеби окуучу тажрыйба жазады, өзү көрдү көзү менен. Демек, окуучулар өзү изилдеген, көргөн, байкаган, таң калган, талдаган, талкуулаган билимдерин негизинде илимий концепцияларды чыгарышат. Бул этапта мугалим окуучуларга негизги концепцияларды, теманын негизги түшүнүктөрүн жеткиликтүү жана так түшүндүрүүгө аракет кылуу үчүн суроолорду бериши керек. Жана балдарды эгерде башка багытка бурулуп бара жаткан болсо, акырын багыттоочу суроолор берүү менен окуучуларды кайрып турат. Майда, жеңил, ойлондуруучу суроолорду берүү менен окуучуларга концепция түзүүгө, концепция жаратууга мүмкүнчүлүк берүү керек. Мугалим эгер окуучуда жаңылыш ой пикир болсо, аны суроолорду берүү менен түз багытка сала алат, толуктап берет. Мисалы, биздин учурда буга чейин бала тажрыйба жүргүзбөдү, изилдеп көрдү. Демек, төмөндөгүдөй суроо берсек болот. Чылым чебүү адамдын кайсы органдарын канчалык деңгээлде жабыркатат деп ойлойсуңар деген суроо. Окуучу өзү жүргүзгөн тажрыйбадагы байкаган, изилдеген, ээ болгон билимдердин негизинде суроого жооп берүү үчүн аргумент келтирип, илимий концепция чыгарат. Мисалы, бул жерде бала бөтөлкөнүн ичиндеги ышка, түтүнгө маани берет, бөтөлкөнүн бетинде жармашкан чайырга маани берет. Жана ошондой эле бөтөлкөнүн капкагынын алдындагы кебестеги чайырга, илешкек майсымал затка маани берет. Ошондой эле суунун өңүнө, анын агышына, басымына жана башкаларына маани берип туруп, ушул суроого жооп берет. Демек, үчүнчү этап же болсо түшүндүрүү этабында окуучу буга чейинки изилдеген тажрыйбасынын негизинде кийинки коюлган суроого далил катары алып, аны илимий деңгээлде түшүндүрүп берет. Төртүнчү этап кеңейтүү этабы, өзүнүн эле аты айтып тургандай кеңейтүү этабы. Окуучулар алган жаңы билимдерин башка контекстте, мисалы жеке, жергиликтүү же глобалдык контекстте кайсы бир көйгөйлөрдү чечүү үчүн ийгиликтүү колдонууга аракет кылышат. Чыныгы дүйнөдө ар түрдүү кырдаалдар, түрдүү маселелер болот. Мынакей ошол маселелерде жаңы алган, изилдеп көргөн билимин колдонуу, жөн эле колдонуу эмес, ийгиликтүү колдонуунун сырын ушул этапта ишке ашырышат. Башкача айтканда, окуучулар алган билимдерин жаңы кырдаалда колдонушат. Бул этапта алар теориялык билимдерин практикада колдонууга, ыңгайланыштырууга үйрөнүшөт. Алар өздөрүнүн түшүнүгүн бекемдөө үчүн реалдуу жашоодогу кырдаалдарга ылайык ийгиликтүү колдонууга аракет кылышат. Мында балдарга биз долбоорлорду сунушташыбыз мүмкүн, топ менен же жекече, дебаттарды, дискуссияларды жүргүзүп, же болбосо кандайдыр бир чечим кабыл алуу, же көйгөйлөрдү чечүүчү иштерди сунушташыбыз мүмкүн, же болбосо чыгармачылык иштерди. Маселен, постерлерди, модельдерди же видеолорду иштеп чыгуу сыяктуу чыгармачылык долбоорлорду жасоого дагы мүмкүнчүлүк берет экенбиз.
Эми биздин темабызга кайрылалы. Биздин темабызда демек буга чейин бала ден соолуктун душманы болгон тамеки, анын курамы, организмге, коомго тийгизген таасири, ал жердеги илимди үйрөнүп келди. Демек бул жерде ошол билимдерге таянып туруп, бала жооп бере алгыдай биз кандайдыр бир сабактын конкреттүү, конструктивдүү максатына ылайык тапшырма түзүшүбүз керек. Айталы, жогорудагыдай текст беребиз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун тамекинин керектөө тенденциялары боюнча жазылган текст камтылган. Эгерде текст жөнүндө кыскача айта турган болсом, бул жерде ушул тамеки чеккен адамдардын саны 2007 жылдан 2022 жылга чейин азайгандыгы, тагыраагы 2007 жылы 13%, 2022 жылы 9%га чейин азайгандыгы, аялдарга салыштырмалуу эркектердин көбүрөөк тамеки чеге тургандыгы. Мисалы күнүнө эркектер 13 даана тамеки чегсе, орточо эсеп менен ал эми аялдар 9 даана тамеки чеге тургандыгын. Ошондой эле 40 жаштан 49 жашка чейинки чоңдор арасында тамеки чегүү 18 жаштан 29 жашка чейинки жаштар арасында салыштырмалуу бир топ жогору экендиги тууралуу маалыматтар жазылган. Демек балдарга биринчи ушул маалыматты анализдеп окуп чыгуу мүмкүнчүлүгүн бересиздер текстти. Андан кийин төмөндөгүдөй суроо берсек болот. Эгерде сен тамеки чыгаруучу компаниянын директору болсоң, жогорудагы прогноздун маалыматтарынын негизинде силер кандай кадамдарга барат элеңер деген суроо. Көрдүңүзбү? Демек, бул жерде бала таптакыр башка контекстке өтүп атат. Буга чейин бала тамекинин курамын, организмге тийгизген таасирин жана башкаларын изилдеп келе турган болсо, азыр бул тамеки чыгарган компаниянын директору катар, бизнесмен катар жана төмөндөгү маалыматты окуп туруп, прогноздоп, өзүнүн кийинки ийгиликтүү кадамын иштеп чыгууга багытталган суроо болуп жатат. Жогорудагы бул жерде бала маалыматтардын негизинде ойлонушу керек. Текстеги маалыматтарды далил катары колдонот, жооп берип жатканда, жана эң негизгиси баланын креативдүү, сынчыл ой жүгүртүүсүнө багытталган суроо. Демек, 4-чү кеңейтүү этабында бала алган жаңы билимин башка контекстте кайсы бир көйгөйдү чечүү үчүн ийгиликтүү колдонууга аракет кылат экен. Кийинки этап, акыркы этап бул 5-чи баалоо этабы. Бул жерде биз түшүнүп калбашыбыз керек, тек гана мугалим окуучуну баалайт деп. Жок, окуучу дагы мугалимди баалай алат. 5 ийинин ар бир этабындагы конкреттүү жана конструктивдүү максатка ылайык түзүлгөн тапшырмалар берилип жатпайбы? Мынакей ошол тапшырмалардын негизинде баалоо жүргүзүлөт. Биз сөзүбүздүн башында айттык, ар бир сабактын конкреттүү жана конструктивдүү максаты бар деп. Дал ошол сыңары 5 ийинин ар бир этабынын конкреттүү, конструктивдүү максаты бар. Демек, ошол максаттарга ылайык суроолор берилип жатат. Ал эми баалоо этабында ушул ар бир этапка ылайык же болбосо сабактын максатына ылайык тапшырмаларды түзүп, берип туруп, анан окуучулардын билимин бааласак болот. Мугалим сабактын башында, мисалы, сабакка 3 максат койду деп коелу. Биз баалоо этабында ушул биринчи максатка ылайык 2 суроо түздүк дейли. Баалоо этабында ушул 2 суроону берген учурда окуучулардын көпчүлүгү, мисалы, 2 суроого жооп бере албаса, анда биз пландаштырган, максатты койгон сабагыбыз толугу менен ишке ашкан жок деп түшүнөбүз. Себеби окуучулар мугалимдин ишин же сабагын баалап коюп атат. Себеби алар эч нерсе түшүнгөн жок. А эгерде тескерисинче окуучу ийгиликтүү жооп берген болсо, демек биздин сабагыбыздын ар бир этабы ийгиликтүү ишке ашты деп түшүнөт экенбиз. Демек, баалоо этабында берилип жаткан окуучунун билимин текшерүүчү, көндүмдөрүн текшерүүчү тапшырмалар сабактын ар бир этабындагы конкреттүү жана конструктивдүү максатка ылайык түзүлөт. Мында кандай форматта болушу мүмкүн? Кыска тесттер,
сурамжылоолор аркылуу жүрүшү мүмкүн. Же болбосо окуучу өзүн өзү баалоо барактарын толтуруу үчүн. Башкача айтканда, бул сабакта мен эмнени үйрөндүм, эмнени жасай алам, эмне деген суроого жооп бере алам деген нерселердин туштарына же суроолорго мисалы чымчыкча белгисин коюу аркылуу талдаса болот. Же болбосо окуучулар ортосунда талкуу жүргүзүү менен, мисалы бири-бири менен пикир алмашып, алган билимдерин ортого салып, же болбосо практикалык тапшырмалар, мисалы чыныгы жашоого жакын кырдаалдар боюнча тапшырмаларды аткаруу менен жүргүзсө болот. Бул этапта мугалим окуучулардын теманы канчалык деңгээлде өздөштүргөндүгүн аныктайт. Бул баалоо формативдик же суммативдик болушу мүмкүн. Мисалы биздин ден соолуктун душмандары деп аталган сабагыбызды мисал алып көрөлү ушул этап үчүн. Ал үчүн тамеки өнөр жайлары тарабынан иштелип чыккан тамекинин эволюциясын карап чыгып, силер кандай жыйынтык чыгарат элеңер деген суроо беребиз. Мында окуучуларга доскага төмөндөгүдөй эле тамекинин эволюциясын тартып берсек болот. Айталы. Алгач адамдар тамеки өсүмдүгүн алып эле, ошол жалбыракты кургатып, андан жасалма тамеки жасап, анан тартышкан. Андан кийин бул ыңгайсыздык жараткандан кийин адамдар аны ак баракка короп, даяр түрдө пайдалана баштаган. Бирок адамдын ден соолугуна тамеки зыяндуу таасир тийгизе тургандыгын уккандан кийин тамеки чыгаруучу компаниялар бул тамекинин түтүнүндөгү зыяндуу заттарды, никотинди кармап калат имиш деген ниетте рекламалык максатта тамекиге фильтр кошушкан. Андан кийин фильтрлүү тамекилер байма-бай рекламаланып чыга баштагандагы алардын сатыгы өсө баштаган. Бирок алардын дагы зыяндуулугу тууралуу айтыла баштаганда, тамеки чыгаруучу компаниялардын сатыгы, соода сатыгы төмөндөгөндүктөн алар кийинки кыйтырлыкка же болбосо бир рекламага барышкан. Эмне кылышкан? Алар тамекинин дизайнын өзгөртүшкөн. Узун, ичке тамекилер жоон, калың тамекиге караганда алда канча зыяндуулугу азыраак деген ойду калтыруу үчүн алар төмөндөгү ичке тамекилерди чыгара баштаган. Андан кийин ал дагы демек буга чейин эркек адамдар көбүрөөк тамеки тартып келе турган болсок, ичке аялдарга ылайык тамекилердин чыгышы менен аялдар дагы тамеки тартып, анын саны көбөйө баштагандагы, демек тамеки тартуучунун, тамеки сатып алуучулардын саны көбөйгөн. Аялдардын тамеки тартышы бул мутация менен оорулуу балдардын төрөлүшүнө алып келгендиктен, демек анын зыяндуулугу дагы айтыла баштаган. Андан кийин тамеки чыгаруучу компаниялар бүгүнкү күндө мисалы электрондук тамекилерди чыгара баштады. Булар алардын айтуусу боюнча никотини азыраак имиш, ошондой эле адамдын ден соолугуна азыраак зыяндуу таасир этет деген өңүттө электрондук тамекилер чыгара баштады. Электрондук тамекилер эми мурунку тамекилер сыяктуу жагымсыз жытты бөлүп чыгарбастан, эми түрдүү, мисалы кулпунай жыттанган, атыр жыттанган жыттарды бөлүп чыгаргандыктан, ал эми эркектердин, аялдардын гана көңүлүн бурбастан, эми жаш өспүрүмдөрдүн да көңүлүн бура баштады. Ошентип тамеки чыгаруучу компаниялар эми жаш өспүрүмдөрдү дагы өз кучагына ала баштады. Мынакей ушундай тамекинин эволюциясын балдарга доскага чийип берүү менен алардын сезимин ойготуп, жана буга кандай жыйынтык чыгарат элеңер деген суроо берип туруп, балдарга мисалы 5 минуталык же 3 минуталык аргументти эссе жаздырсак болот. Же болбосо тамеки чегүү жөнүндө ойлоруң өзгөрдүбү? Эгерде ооба деген жооп болсо, кантип өзгөрдү деген аргументтүү эссени жаздыруу менен биз окуучунун билимин бааласак болот. Демек, 5 илимий окутуунун моделин тереңирээк түшүнүүгө аракет жасап көрөлү. Чындыгында көпчүлүк мугалимдер мисалы биринчи шыктандыруу этабын бул иш аракеттерди жөндөө чаралары деп түшүнүп калышы мүмкүн, бирок чындыгында бул мурунку билимди активдештирүү жана ага жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу этабы болуп эсептелинет. Дал ушул этапта биз окуучунун сезим дүйнөсүнө таасир этүү менен илим дүйнөгө алып келебиз деп айттык. Ал эми изилдөө этабы бул практикалык эле тапшырмалар экен деп түшүнүп калышы мүмкүн айрым мугалимдер. Бирок бул чындыгында мугалим жалпы тажрыйба алууну камсыз кылып, окуучулар илимпоздордой кылып тажрыйба жүргүзүүнө шарт түзүп бере турган этап.
жана окуучулар жекече өзлөрү изилдеп көрүшөт. Түшүндүрүү этабы мугалим түшүндүрөт деп ойлойт, а чындыгында окуучу түшүндүрөт. Кеңейтүү этабы окуучулар көбүрөөк сүйлөшөт деп ойлоп калышыбыз ыктымал, а чындыгында концепцияны жаңы кырдаалда колдонууну үйрөнүшөт. Баалоо этабында мугалим окуучуну эле баалабастан, биз айттык, эки тараптуу баалоо жүрөт. Мугалим дагы окуучуну баалай алат, окуучу дагы мугалимди баалай алат. Ошентип биз 5J илимий окутуунун моделин жыйынтыктап коелу. Бул модель окуучуларды активдүү үйрөтүүгө багытталган натыйжалуу ыкма. Бул ыкма окуучулардын кызыгуусун арттырып, аларга теорияны гана үйрөтпөстөн, аны практикада колдонууга дагы үйрөтөт. Кыскача айтканда, биринчи этап шыктандыруу этап, бул жаңы темага кызыгууну жаратуу. Экинчи этап изилдөө этабы, өз алдынча изилдөө жана тажрыйба жүргүзүү этабы. Үчүнчү түшүндүрүү этабы, негизги түшүнүктөрдү так түшүндүрүү, илимий концепция жаратуу этабы. Төртүнчүсү кеңейтүү этабы, билимди практикада, түрдүү кырдаалдарда ийгиликтүү колдонуу. Ал эми 5-чи этап баалоо этабы деп аталат дагы. Мында окуучулардын билим деңгээли текшерилет. Ошентип биз сиздер менен бүгүн PISA компетенцияларын калыптандыруу аркылуу окуучулардын илимий сабаттуулугун жогорулатуу деген теманын алкагында илимий изилдөө сабактарында кеңири колдонулуучу, окуучулардын илимий процесстеги көндүмдөрүн калыптандыруучу 5J илимий окутуунун моделин жана анын ар бир этаптарын ден соолуктун душмандары деп аталган теманын негизинде ачып бергенге аракет жасадык. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.